أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллахтын жардамы менен апта сайын аптанын 7-нчи күнү окуп жаткан Кур'ан-ы Каримден тафсир сабагыбызды андан ары улантабыз. Мына ушул акыркы 30-нчу паранын Алак сүрөсүнө келип токтогон экенбиз. Бүгүн иншаалла мына ушул сүрөнүн тафсири менен кыскача таанышып чыгабыз. Алак сүрөсү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде турган кезде түшкөн. Бардык уламалардын пикирине көрө Лейлатул Кадрда түшкөн сүрөлөрдүн биринчиси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркылуу адам баласына угузулган эң биринчи аяттар мына ушул сүрө Алактын алгачкы аяттары болду. Бул сүрө 19 аяттан турат. Biz бұл сүрөнүн тафсирине киришүүдөн алдын бұл сүрөнүн алгачкы аяттары биринчи болуп түшкөнү себеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга вахий кабары кандай сүрөттө келерин билип алуубуз максатка ылайык болот. Вахийнин кандай сүрөттө келүүсү тууралуу хадис Имам Бухари риваят кылган хадисте келген. Имам Бухари рахимахулла мына ушул вахий тууралуу хадистерди карап чыгып, өзүнүн сахих китебинде Китабу Бадил Вахий, вахийнин башталуусу тууралуу китеп деп мына ушундай бап бир бөлүм койгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга вахийнин ошол алгач келген сүрөтү тунук, ачык болгон түштөрдө билине баштады. Адатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түш көрөт болчу. Түшүндө болгон нерсе ошол өтө тунук, ачык айкын сүрөттө болот эле. Аввалу ма будия бихи Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам минал вахи ар-руя садика фин-наум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эң алгач башталган вахи уйкуда, бул чыныгы чын түш сүрөтүндө эле. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай түш көрсө, таң жарыгындай болуп өңүнөн келет болчу. Эч кандай катасыз жарык түш көрөт, жарык ачык айкын түш көрөт болчу. Анан өңүндө ушундай нерсе, ошол түшүндө көргөн нерсе болот эле. Бұл вахийнин башталуусу болчу. Бұл вакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык эмне экенин билбейт болчу. Түш көрөт эле өңүндөгүндөй болуп. Мына ушундай абалда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 6 ай мына ушундай түш көрүп жүрдү. Бұл ай Рабиул Аввал айы болчу. Кийин анан барып Рамазан айында вахий түшө баштады. Өткөн сабакта мына баяндалды Кадр сүрөсүндө бул тууралуу инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Биз мына ушул ыйык Куранды Кадр түндө түшүрдүк. Икра сүрөсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Кадр түнү түштү. Вахийнин мөөнөтү 23 жылга созулду. 23 жылды айларга эсептесек 276 ай болот. Бұл есеп бізге эмне үчүн керек деп айтылса, ар-руя салиха жуз'ун мин 46 жуз'ан мин нубува.
Бұл хадис ырас түш, чын түш, жақшы түш. Пайғамбарлықтың 46 бөлігінің бір бөлігі деген. Рас түш, чын түш, пайғамбарлықтың 46 бөлігінің бір бөлік деген. Мынау шул хадисті түшінуіміз үшін біз уахи мөнетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламге 6 ай түш көргені менен чоғылтып, біріктіріп қошауыз. 23 жыл уахи 276 айдан болған болса, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оны айтып жатат, уахи 46 бөлік бұл отырған болса, мынау шының бір бөлігі түш деп айтты. 276 айды 46-ға бөлсек, 6 саны келіп шығады. Мұнда ишара бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламге уахи 6 ай түш сүретінде түшкен екен. Мынау шындықтан хадисте айтылып жатат, рас чын түш пайғамбарлықтың 46 бөлігінен бір бөлік. Пайғамбарлық 23 жыл мынау шыны 46-ға бөлсек, ошол уахи түшкен уақыт 23 жыл бұл отырған болса, мынау шыны 46-ға бөлсек, 6 ай келіп шығады. Чынығы пайғамбарлықтың 46 бөлігінен бір бөлігі деп айтқан. Ошол чынығы пайғамбарлықтың 46 бөлігінен бір бөлігі деп айтқан, мынау шол түшті. Мынау шол хадисті көпчілік адамдар тура емес түшініп алады. Кейбірлер түш көріп жатса, менде да пайғамбарлық өзгөчөлүктөр болуп жатат окшойт дейт. Түш бұл пайғамбарлықтың 46 бөлігінен бір бөлік, мен да түш көрсем, ал өңімнен келіп жатат. Бұл пайғамбарлықтың белгісі окшойт деп, ал өзүнчө мына ушундай дөөрүп, өзүн жоготот. Негизи бұл хадистен мақсат ушул пайғамбарлықтың 46 бөлігінен бір бөлігі делгенде Аллахтың елчисinin пайғамбарлығының аға келген уахинин 46 бөлігінен бір бөлігі, мұндайша айтқанда 6 ай түш сүретінде болған деген манин билдирет. Қачан инсан жақшы түш көре берсе, ал пайғамбар деген емес, ал пайғамбар болып деген емес. Айша энебиздин хадисіне қайтамыз, Рабиул ауал айынан баштап Рамазан айына чейин уахи түш сүретінде түше баштаған. Андан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламга хилват, оочолону сүйүктүү кылып коюлду. Рамазан айы жақындағанда адамдардан алысыраак кетүүнү каалап калды. Ушул орунда бир пайданы айтабыз. Илим жугуусу үчүн, илим келүүсү үчүн, илим талап кылуучу адамдардын ызы чуусунан алыс болуусу керек. Мына илим талап кылуучу ойду чалгыта турган нерселерден алыс болуусу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хира деген үңкүргө ибадат кылып кирип кетти. Аллах элчиси мына ушул келечекте келе турган уахига мына ушундай жол менен даярдай баштады. Жалгыз калуу, оочолонуу сүйүктүү кылып коюлунду пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга. Эч кимдин кадамы жетпеген ушул үңкүрдү каалап калды. Ушул үңкүрдө ой жүгүртүп Аллахка ибадат кылат. Бир нече түндөр калып кетип үйгө келбейт болчу ушул үңкүрдө. Апталап ошол Хира үңкүрүндө жатат болчу. Күндөрдөн бир күн кайтып келип, Хадиша энебиздин алдына, ошол күндөрдөн бир күн Хадиша энебиздин алдына кайтып келип, анан азыгын кандап дагы кайра ошол үңкүргө чыгып кетет эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адаты боюнча Хира деп аталган үңкүрдө ибадат кылды. Түшүндөгү көрсөтмөлөргө ылайык өз жашоосун өткөрөт болчу. Мына ушул Хира үңкүрүндө күндөрдүн биринде бардык пайгамбарларга вахий алып келген, кабар алып келген Жебреил мына ушул Алак сүрөлөрүнүн алгачкы аяттарын алып келди. Жебреил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип оку деп буйрду. Икра, оку деп буйрду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам окуганды билбейт эле, умми эле. Окуганды, жазганды билбейт болчу. Ошондо айтты, мен окуганды билбеймин деп айтты. Жебреил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бекем чыдабай турган даражага чейин сыгып кысып коюп жиберди. Эч ким жок жерде бирөө келип сүйлөп калса, адам коркуп кетет. Эмне үчүн кысты? Караңгыда үн укса адам коркот. Жебреил кысканда, ошол кучагына алганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ошол бул максаттан, бул аракеттен максат
пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламды тыныштандыру болған. Мына ушундай кысуу 3 жолу болгондон кийин коркуусу анча кетти. Аз гана болсо да Аллахтын элчисинин коркуусу кетти. Анан дагы оку деп айтты. Саллаллаху алейхи уассалам окуганды билбеймин деп дагы кайра кайталады. 3-чү жолу кайра дагы оку деп айтты. Жебрейил алейхиссалам Аллахтын элчиси мына ушул сөзүн 3 жолу кайталагандан кийин ошол 3 жолу ошол окуганды билбеймин деп жооп берди. Кайра кысып жибергенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол 3-чү жолудан кийин төмөнкү аяттарды окуп жиберди. Иqra bismi rabbikal-lezi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allezi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Деген мына ушул 5 аят. Мына ушул аяттар менин жүрөгүмө мөрлөнүп калды дейт саллаллаху алейхи вассалам. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялы Хадича Кубранын алдына калтырап, титреген абалда чуркап келди. Хадичага мен өзүмдөн коркуп жатам, менде мына ушундай окуя болду деп ошол үңкүрдө болгон окуяны аялына айтып берди. Хадича радиаллаху анха айтты: "Аллахка ант. Аллах сизди жардамсыз калтырбайт. Сиз тууган урук менен мамиле кыласыз. Табылбай жаткан нерселердин табылуусуна жардам бересиз. Кубаныңыз, сизди бир кубаныч күтүп турат" деп айтты. Хадича энебиз данышман бир аял болгон экен, акылдуулугуна караң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам калтырап титреп келген убакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мына ушундай жумшак, жылуу сөздөрдү айтып тынчтандырды. Айша энебиз ушул аял тууралуу мындай деп айтып койгон экен. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha dhakara Khadijata athna 'alayha fa ahsana ath-thana qalat faghirtu yawman faqultu ma akthara ma tadhkuruha hamra'a ash-shidqi qad abdalaka Allahu azza wa jalla biha khayran minha. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадича энебизди эстеп калса, аны мактап, жакшы бир мактоолор менен мактап коёт эле. Айша энебиз кызганып кетип айттым дейт: "Эмне үчүн ушул жагы кып-кызыл, тиши төгүлгөн аялыңызды эстей бересиз? Ал кемпир бир аял болгон болсо, Аллах сизге жакшысын, жашын берген го. Аны эстей бересиз" деп Айша радиаллаху анха нашундай деп айтып койгон экен. Айша энебиз башка бир аялдарына мынчалык деңгээлде башка бир аялдарына кызганбайт эле. Мына ушул Хадичаны сүйлөсө эле кызганып кетет болчу. Ери катындык бул анын сулуулугу же жаштыгында эмес. Ери катындык дегени бул ери катын бири-бирин түшүнүүсү. Мына ушул ери катындык. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадича радиаллаху анханы жакшы көрөт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ант ичип жооп берди: "Аллах мага андан жакшысын берген жок" деп айтты. Бул сөздү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиздин өзүнө айткан. Анан вахий кабары ошол окуялардан кийин, ошол гары Хирадан келгенден кийин белгилүү убакытка чейин токтоп калды. Вахий келбей койду. Вахий кабар түшпөй койду Аллах Таала тарабынан. Вахийни бир жолу Аллахтын алсыз пендеси, вахийни бир жолу Аллахтын алсыз пендеси татып көргөндөн кийин анын неаматтуулугун, жакшылыгын, лаззатын башка адамдар тиякта турсун, вахий көргөн, аларга түшкөн, татып көргөн, билген пайгамбарларда табирлеп түшүндүрүп бере алышпайт. Вахий үзүлүп калган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бийик тоого чыгып, өзүнү таштап жибергиси келет болчу. Мен вахийни жакшы күтүп ала албадым окшойт. Мына ушул себептүү байланыш үзүлүп калдыбы деп тынчсызданат болчу. Эми эле өзүн бийик тоодон таштоону каалап жатканда, ошол Хира үңкүрүндө жолуккан периште асманда көрүнүп, "Мен Жебрейилмин" деп айтат болчу. "Сен Аллахтын чыныгы пайгамбары болосуң, тынчсызданба, кайгыланба. Мен Жебрейилмин" деп айтат болчу. Мына ушуну менен жүрөгү жумшап, тынчтык табып өзүнө келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хира үңкүрүнөн келген убакытта калтырап, титреп келгенде Хадича энебиз күтүп алган.
Ушул аял өтө тажрыйбалуу аял болгон экен. Варака ибн Науфал деген ошол вакыттагы насара динине өткөн кишиге алып барды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ал кишиге алып барып, көргөн нерселерин ал кишине айтып берүүнү, Варакага айтып берүүнү талап кылды. Варака ибн Науфалга болгон окуянын баарысын ал кишиге айтып берди. Саллаллаху алейхи вассалам. Ал киши бул сөздөрдү сага алып келген намус ал Жебреил деп айтты. Каны эми аттең, мен ошол вакытка чейин жашасам, сенин күнүңдөй жаш кубаттуу болгонумда, сенин мекендештериң сени мекениңден кууган вакытта мен сага жардам берет элем деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таң калды. Коомунун арасында, элинин арасында, урулаштарын арасында Мухаммад Амин деген атка конгон бар адам ага ишенип турса, анан кантип кууп чыгарат деген нерсе ой кыялына сыкпай, менин мекенимден кууп чыгышса деп айраң таң калды. Качан ушундай нерсе менен келген вакытта анын эли аны мекенинен кууп чыгышкан деп айтты Варака ибн Науфал. Андан кийин вахий бири-биринин артынан мончоктой тизилип түшө баштады. Бир риwayatта келет, бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолдо кетип жаткан вакытта Жебреил алейхиссалам көрүнүп, коркконунан ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жебреилди көргөндө коркуп кетип, качып барып, "Дастируни, заммилуни, мени ороп койгула" деп айтты. Заммилуни, мени ороп койгула деп айтты. Ошондо Муддафир сүрөсүнүн алгачкы аяттары түшкөн. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхал муддафир. О ки ошол төшөгүнө чүмкөнүп орунуп жатып алган зат. Кум фаанзир, тур, адамдарды таухидке чакыр, ширктен кайтар. Адамдарды эскерт. Раббака факаббир, ошол Раббиңди таухид менен улуула. Ва сиябака фатахир, кийимиңди нажасаттан таза тут. Же бир тафсири, амалдарыңды ширктен таза тут. Варуджза фахжур, нол бут санамдардан алыс бол, аларды ташта, алардан жүз бур. Деп мына ушул чүмкөнүп алган зат тургун деп мына ушундай буйрук айтылды. Анан туруп адамдарды 23 жыл тынымсыз исламга чакырды. Курандагы эң биринчи түшкөн сүрө мына Алак сүрөсү экен. Мына 5 аяттары, мына ушул 5 аяты бул сүрөгө эми киришели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иqra бисми раббикаллази халак. Оку жараткан Раббиңдин ысмы менен. Кур'ан-ы Карим мына ушул оку деген сөз башталуусунан билип алабыз, биздин динибиз эмнеге курулганын билип алсак болот. Жанагы дин, илимге каршы деген адамдар кулактарын ачып жакшылап угуп алышсын, дин эч качан илимге каршы болгон эмес. Мына ушул диндин негизи болгон Кур'ан-ы Карим эң биринчиден окууга буйруп жатат. Улуу жаратуучуну далилдеп, мына үйрөтпөгөн илим жана жаратуучу зат Аллахты ошол илим эске албайт экен, ал илимдин пайдасынан зыяны көп болот адамдарга. Мурдагы илимпоздор кээ бир нерселерди адамдардын пайдасы үчүн ойлоп тапкан нерселери азыркыга келип адамзаттын зыянына кызмат кылып калды. Эмне үчүн? Антикени Аллахты таанып билбегендери үчүн. Ошол илим Аллахты таанып билүү негизине курулбагандыгы себеп. Кайсы бир илим тарбиялоочу затка байланышпайт экен, ал илим адам баласынын кызматында болбойт. Кайсы бир илим таухид негизине негизделип башталган болсо, ошол илим адамзаттын пайдасына кызмат кылат. Кур'ан-ы Каримди оку деген, мына Кур'ан-ы Карим оку деген аят менен башталды. Кур'ан кыяматка чейин инсан баласы үчүн туура жол, хидаят булагы болгон бир китеп. Аллах Таала Кур'анды сыпаттап, аны мухаймин деп атаган. Мунун мааниси, мухаймин деген сөздүн мааниси бардык китептерди толуктоочу деген китеп. Мына ошол китеп оку деген сөз менен буйрук менен башталды. Инсан баласынын башка махлуктардан айырмаланып жаралуусунун негизги максаты да илим болчу. Аллах Таала бизди эгер Кур'ан-ы Каримдеги аяттарга ой жүгүртө турган болсок, Аллах Таала бизди эки максатта жараткан. Биринчиси ибадат, экинчиси илим. Ар-Рахман, мисалы үчүн
райымды суратур рахман, ар-рахман сүресі. Мына ар-рахман алламал Құран ханақал инсан деп баштайды. Ар-рахман Аллах Тағала мейірімді райымды, алламал Құран ошол райымды мейірімді зат, ошол Құранды билдирди, үйрөттү. Ханақал инсан, инсанды жаратты. İnsanın жаралуусунда илим, талим айтылып жатат. Башка махлуктардан айырмалап турган нерсе инсанды, бул инсан окуусу. Башка бир махлуктардан айырмалап турган нерсе бул инсан баласынын илим окуусу. Илим, талим ала турган махлук бул инсан. Аллах Таала качан адам баласынын атасын жаратамын деп айтканда, Аллах Таала мына ушул сыпатты, илим, билим, талим сыпатын ортого койгон мына ушул Адам алейхиссаламды жараткан убакытта. Периштелер тарабынан каршылык болгон кезде, Адам алейхиссаламды жаратканда периштелер тарабынан каршылык болгон кезде Аллах Таала илим, талимди ортого койгон. Периштелер тарабынан мына ушундай каршылык болгон кезде, кала берсе, периштелерден да инсанды ажыратып турган нерсе илим. Ошол хикаяда, ошол окуяда айтылат, мына Аллах Таала айтты: "Ва аллама Адама ал-асма'a kullaha, thumma 'aradahum 'ala al-malaika." Адамга бардык нерселердин ысымдарын үйрөттү. Андан кийин ошол адам баласынын жаралуусуна каршы болуп турган периштелерге ошол ысымдардын илимин, ошол ысымдарды айтып берүүнү периштелерге ошол сунуш кылынды, көлдөлөң коюлунду. Faqala bi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Эгер силер чынчыл болсоңор, мына ушул нерселердин ысымдарын айтып бергилечи, кабар бергилечи. Ошондо периштелер бул нерселерге алсыз экендигин билишип, сезишип, калу субханака, айтышты, сен ару тазасың барлык кемчилдиктерден, ла илма лана илля ма алламтана. Өзүң билдирген илимден башка бизде башка илим жок. Иннака антал алимул хаким, сен билүүчү, данышман затсың деп жооп беришти. İnsandı periştelerden abzel kılgan negizi özü ilim bolчу. Dünyada da ушундай. Adamlardan biri-birinden abzel kılgan nerse de ilim. Allah Taala'nın aldında ошол faziletlülük dağı bul ilimde. İslam dini bul ilim dini. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга түшкөн аят оку деп түштү. Бул нерсени капырлар алып, азыр илим билим заманы деп айтышат. Өзü негизи Kur'an түшкөн zaman ilim bilim zamanı болгон. Kur'an түшкөндөн кийин эч бир илим кайсы бир тармакта мынчалык жогорку деңгээлде өнүккөн эмес. Имам Бухари өз сахихинде al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, илим сөздөн да жана амалдан да мурда деп бир бап, бир бап бөлүп койгон. İnsan ар кандай иш жасоодан алдын илим алуусу керек. Ошол ишинин илимин билсин, анын өкүмүн билүү керек. İmanға алып кире турган нерсе дагы бул илим. Айрыкча мисал үчүн таухиддин негизи болгон ла илаха иллаллах сөзүнү жөн гана илимсиз айтып коюу бул жетишсиз. Ошондуктан Аллах Таала Куранда фa'lam annahu la ilaha illallah. Билгин ла илаха иллаллах деп айтты. Мына иқра бисми раббикаллази халак. Оку жараткан Раббиңдин ысмы менен. Biz Kur'andагы кайсы бир сүрөнү окууну баштасак, аны Бисмиллахир-рахманир-рахим менен баштайбыз. Мына ушул аят негиз далил, эмне үчүн биз Бисмиллахир-рахманир-рахим дейбиз? Эми бул жерде би исми раббика деп айтылган. Раббиңдин ысмы менен оку деп айтылган. Аллахтын рубубият сыпатын ортого коюп окулуп жатат, васила кылып, ортомчу коюлуп, мына оку деди. Жараткан заттын ысмы менен оку дегени илимге ихлас менен кириш деген. İnsandı Allah ilim üçün jarattı. Rabbingdin ısmını aytkanda okup kete ber. Andan ары ilim bulay ber. Пайгамбарыбызга ilim kelgen вакытта 40 жашта болчу. Азыр биз 20 жаштан кийин ilimden үмүтүбүздү үзүп кое турган болуп калдык. 40 жаштан алдын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям окуганды да, жазганды да билбей болчу. Ва казалика ухайна илейка рухан мин амрина ма кунта тадри мал китаб вал иман. Мына ушундай кылып биз сага өз буйругубуз менен рухи тарбия Куранды түшүрдүк. Андан алдын о Мухаммад сен китеп эмне экенин, иман эмне экенин билбейт элең. 40 жашка чейин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жазганды, окуганды билбейт болчу. Сахабалардын жашы дагы ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга пайгамбарлык келген убакытта жаштары бир топ жашка барып калган эле.
Ошого карабастан илим, талим алышты. Бизди эми эң негизгиси тарбиялай турган Аллах, илимди Аллах берет. Анын таквалуулугуна ылайык. Илимге жөндөмүм жок, зээним, эске тутуум начар дегендер жалкоолуктан келип чыгып мына ушундай сөздөрдү айтышат. Bunday сөздөр, зээним начар, эске тутуум начар деген сөздөр бул жалкоолуктан келип чыга турган сөздөр. Илим окуу, жазуу бул илимдин бир булагы, ошол илимди алуу жөндөмдүүлүгүн Аллах берет. Муса алейхиссаламга, Юсуф алейхиссаламга мына илим берилгени тууралуу Куранда айтылган. وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Балагатка жетип чоң бир инсан болуп жетишкенден кийин хикмат жана илим бердик. Муса алейхиссалам менен Юсуф алейхиссаламда китеп окуганды, жазганды билишкен эмес, мына китеп окуган, китептен илим алышкан эмес, китеп окуп. Туура илим китептен алына, бирок ошол илимдин жугусунун негизги булагы ошол илимди Аллах берет. Ошол инсанга китептен алынып жаткан илимге болгон жөндөмдүүлүктү Аллах берет. Сахабалар жана андан кийинкилер ошол себеп кылган илимге карай аракет жасашкан. Мына ошондуктан алар мына ошол берекелүү шарият илимине жетишишкен. Мына ошондуктан Аллахты эстебей туруп, Аллахтын ысмын айтпай туруп, Аллахты унутуп туруп илимге кирүү мүмкүн эмес. Эми инсанга эскертилген нерсе инсанга Аллахтын жаратуучулугун мына таанып билүү. Аллах Таала мына өзүнүн рубубият сыпатын ортого коюп оку деди. Бул рубубия Аллах жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, тарбиялоочу, башкаруучу деген. Мына бул аятта Аллахтын рубубияты келди. Андан кийин Аллах Таала инсанды жараткандыгына айтты. Мына ар-рубубия бул жерде икра бисми раббикаллази, рабби бул икра бисми раббикаллази халак. Оку жараткан Раббиңдин ысмы менен дегенде инсандын жаралуусуну Аллах Таала мына инсандын жараткан экендигин мына кийинки аят менен далилдейт. Халакал инсана мин алак. Ал инсанды уюган кандан жаратты. Алака бир нерсени жабыштыруу үчүн колдонулган нерсеге алака деп айтылат. Алак деген ошол заманда арабтар бир уюган канды түшүнгөн. Азыр мындан кеңири түшүнүк пайда болду. Бул уюган кан дегенде энесинин ичинде жаралуу процесси, эмбрион абалы байкала турган болсо, алака дегенде, уюган кан дегенде сүлүккө окшогон, бир кутка окшогон абалда инсандын жаралуу абалы башталат. Сүлүк сыяктуу нерсе эненин жатынына жабышып алган. Мына ушуну алак дейт. Алака дейт. Мына ушул уюган кан дегени. Буга чейин ал инсан эмес эле. Мына ушул уюган канга чейин инсан эмес эле. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айткан: "Хал ата алал инсани хинун минад-дахри лам якун шай'ан мазкура." Хал ата алал инсани хинун минад-дахр лам якун шай'ан мазкура. Инсанга чейин далайлаган замандар өткөн, ошол кезде инсан эскериле турган нерсе эмес эле. Адам сыпатка айлана баштап, коюу канга айланганга баштаганда, коюу канга айлана баштаганда. Андан кийин икра дагы Аллах Таала оку деди. Икра ва раббукал акрам. Сени Раббиң эң улуг зат. Мына сени жараткан зат мына аяттын башында оку деди. Сени бир коюу кандан жаратты деп айтты. Андан кийин оку сенин Раббиң эң улуг зат. Бул аят бардык маселени чечип берет. Оку Раббиң берешен. Инсан окуса ошол окуусу эмгегин Аллах Таала текке кетирбейт, жоготуп жибербейт. Илимге аракет кылса Аллах бербей койбойт экен, берет экен. Аллах Таала берешен экен. Окуган адамдарга берешен экен. Изилденген адамдарга берешен экен. Алымдар бир тафсиринде айткан: "Икра раббика юинук." Сен оку, Раббиң сага жардам берет дейт. Эч ким энесинин ичинен, ошол энесинин курсагынан алым болуп туулбайт. Алым болуп төрөлгөн эмес. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah силерди энеңердин ичинен эч нерсени билбей турган абалда чыгарды. Мына андан кийин силерге угууну берди, көздү берди, жүрөктү берди. Мына ушул нерселерге шүгүр кыласыңарбы? Илим үчүн угуу керек экен, акылды иштетүү керек, көрүү керек, жүрөктү ойготуу керек. Бул шарият илими. Эми фитрат илими бар, инсан сүйлөгөндө үйрөнөт. Ошол жаңы төрөлгөндөн баштап
Ошол дүйнөгө келгенде сүйлөгөндү үйрөнөт, акырындап жеген ичкенди үйрөнөт, ысык суукту үйрөнөт, жашоо эмне экенин үйрөнөт. Жашоо өткөн сайын инсанда маалымат аша берет, көбөйө берет. Кээ бирлер айтуусу мүмкүн, жалаң илим алып эле жүрө беребизби? Илим алып эле жүрө бериш керек экен да, баарын жыйнаштырып коюп дешет. Дүйнө илим үчүн баарын жыйнаштырып 10 жыл, 11 жыл мектепте окутулат. Анда ага чейин ошол бала бакчадан, андан кийин ошол мектептен кийин университет, мына ушул нерсеге инсан баласы өмүрүнүн жарымын ушул күндөр менен өткөрөт. Эмне үчүн ушунчалык ошол дүйнөлүк илимдин артынан жүрөт инсан баласы? Мына ушунча узак мезгил, мына ушунча узак убакыт эмне үчүн? Жакшы жашаш үчүн. 20 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 25 жыл убакытты дүйнөлүк илимдин артынан кууп өмүр өтүп кетет. Шариятка келгенде убакыт жок. 1-2-3 жыл же 3-4 ай окудум, жетишет деп айтышат. Бул шарият илимибиз бактылуулугубуз үчүн себеп боло турган илим. Биз менен кошо кабырга кире турган илим. Ал эми биз үйрөнүп жаткан бул дүйнөлүк илимдердин баарысы бул дүйнөдө кала турган илимдер. Ярфа'иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат. Аллах силердин имандууларды мына көтөрсө, илим берилгендер үчүн даражаттар бар дейт. Даражалар бар. Илим алуучулардын даражасын көтөрүп койду Аллах Таала. Акыреттин даражалары бар. Шарият бекерчиликтен окула турган илим эмес. Бул эң негизги илим. Бул алдында боло турган жашоого даярдык. Аллази аллама бил қалам, ал инсанга калем менен жазууну үйрөттү. Бул аят түшкөндө Мекке жергесинде калем менен жазууну өтө азчылык адам билет эле. Азыркы кезде адам баласы өз муктаждыктарында жана өз ара байланышууда калемди кеңири түрдө колдонуусунан ошол кеңири түрдө колдонуусун Кур'ан-ы Керим 1400 жыл мурда баяндап берди. Аллах окууну эки методуна көрсөтмө берди. Биринчиси окуу керек, экинчиси жазуу керек. Окуган нерсеси эсте калбаса жазсын. Калем менен тааним берди. Аяттар, хадистер жазылып сакталып калды. Кээ бир адамдар укканды айтып бер десең, айтып бере албайт. Уккан нерсесин. Бирок жаз десе жазып берет. Илим окуганда кагаз калем алып жазуу керек. Инсан илим окудум дейт, бирок өзү эмне окуганын билбейт. Жазуу керек. Акыл иштейт жазганда. Бир инсан лекция окууну кааласа, бир баян кылууну кааласа, ошол баян адамдарга бир маселени баяндоону кааласа, эгер ошол баяндоону элге оозеке айтып берип жатса, ал толук ошол маселени айтып бере албайт. Кээ бир жерлерде ошол кээ бир маселелерге тили келе бербейт. Жазып даярданып чыкса, сонун айтып берет. Ошол маселени биринчи отуруп жазуу керек. Адам бир нерселер укса же окуса түшүнбөй калуусу мүмкүн, бирок колуна калем алып жаза баштаса, ошол нерсени түшүнө баштайт. Аллази аллама бил қалам, ал инсанга калемди ошол жазууну үйрөттү. Алламал инсана ма лам я'лам, инсанга билбегенин Куранды жана башка илимдерди билгизди. Инсанга ошол Куранды билгизди, жана башка нерселерди дагы билгизди. Көп алымдардын оозек айткан нерсесине карасаңыз, жазган нерсесинде пайда көп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне үчүн жазбады анда? Анткени мушрик капырлар мунун ошол жазбагандыгын, окубагандыгын билбегендигинин себеби, мушрик капырлар мунун хикматы, ошол мушрик капырлар эгер Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жазууну билсе, өзү жазып окуп атат, бул өзү жазып алды, өзү окуп алды деп айтышат. Жалган ээлери ар кандай жалаларды жапкоолору үчүн биз сени умми кылдык деген Куранда. Жазганды, окуганды билбей турган адам кылдык деген. Башка инсандарга жазуу, окуу бул фазилет. Бул 5 аят эң алгачкы үңкүрдө түшкөн 5 аят деп айттык азыр. Эми андан кийинки аяттар кийинчерээк түштү. Таркак абалда түшсө, Аллах бир сүрө кылып жыйнап койду, пайгамбарына вахий жолу менен. 6-аяттан баштап башка окуяларга себеп боло турган аяттар түшкөн.
Kella innal insana la yatgha. Жоқ, insan чектен шығады. Мына кәллә деген сөз ақиқатта деген сөз. Ақиқатта инсан чектен шығады деген мағына. Шындығында инсан бір ұйыған қандан жаралған. Ешбір нәрсені білмей тұрған болып туылғаны мына, төрөлгені, барысын ұмытып чектен шығады инсан. Инсан баласы чектен шыққан, Раббисін ұмытқан, нематтарға, жақсылықтарға намкөрлік қылған. Адамзат шашушы. Хулиқал инсан мин ажал. Инсан баласы мына шашады. Адамзат сабырсыз. Енесінің ішінен ешкім мына фазилетті болып туылбайды, төрөлбейді. Инсан негіз ушундай жаман сипаттарға толы болады. Ошондуктан инсан деп айтылған Құранда. Инсанға бардық нәрселерден ысымдарын түшіну илимин Аллах Таала үйретіп қойды. Аллах Таала инсан баласын бір нәрсені ұққанда ошол нәрсені түшіне тұрған қылып қойды. Bir insan айтса, тоға барып келдім деп айтса, ұққан инсан то сөзінен аны қайда барып келген түшініп алады. Егер то сөзін түшінуге білгізіп қойылмағанда, же тоға алып барып, тоны көрсету керек болады. Ошол ұққан адамға түшіндіру мақсаты менен. Bir нәрселердің ысымдары айтылған уақытта, аның ысымдарын түшініп, аға дару жауап бере тұрған Аллах Таала мына ушундай инсан баласын мына ушундай сипаттармен сипаттап қойды. Егер Аллах бұл нәрсенің талим илимин үйретіп қойғанда, biz birbirimiz менен маектешип сүйлөшпөгөн болор элек. Ар-рааһу истагна өзүн беймуктаж көргөндө дейт. Инсан чектен чыгат. Анан өзүнү беймуктаж, муктажсыз сезет. Эч бир нерсеге муктаж эмесмин дейт. Адам баласы мал мүлккө жеткенде, кадыр баркка жеткенде, же бир кызматка жеткенде, ал өзүн муктажсыз сезип калат. Ал инсан бул берилген неаматтар менен Аллахты таанып билүүсү керек эле. Мен муктажсызмын деп ойлоду, чектен чыккан ушул. İnsan men muhtaçsızmın, hiçbir nersege muhtaç emesmin деп ойлоду. Ошол инсанын чектен чыкканы ушул. Bir insan aç болсо ачлыкты сезет. Тоюп калса текебирликке карап кете баштайт. Ач отурган адамдарды да сезбейт. İnsandын ошол эмнедендир муктаждыгы бүтсө, insandын эмнедендир муктаждыгы бүтсө, иши бүтсө, мындайча айтканда кандай десе, бир макал бар го, эшеги лайдан өтсө. Ошол нерсеге карай чектен чыга баштайт. Курсагы тойсо, ким ток, аны эч ким кызыктырбайт, ким ач, ким ток, аны эч ким кызыктырбай калат. Бүт дүйнөнү токтой сезет. Ушундай айыпталган сыпаттарга, мына ушундай айыпталган сыпаттар менен, жемеленген сыпаттар менен инсан баласы толо. Бирок адамдардын ичинен мына Асыр сүрөсүндө айтылгандай эле, мына ошол илим сыпаты бар, амал, ошол илимине амал сыпаты бар, жана ошол адамдарды динге чакыруу сыпаты бар, жана сабыр сыпаты бар инсандар бул сыпаттардын ичине кирбейт. Мына ушундай жемеленген, айыпталган сыпаттарды инсандар арасынан жеңе тургандагы бар, жеңип чыккандары дагы бар. Алар салихтер, жакшы инсандар, пайгамбарлар, чынчылдар. Мына ушул сыпаттарга, мына ушул айыпталган сыпаттарды жеңип чыккан. Bir insan ден соолуктуу болсо, анан жүрүп бирден ооруп калса, дуалар кылат, садакалар берет, ден соолугу кайра кайтса, жакшы болуп бутка турса, баарын унутуп, өзүн муктаж эмесмин, эч бир нерсеге деп сезип калат. Эми муктаждыгын унутуп калат, чектен чыгат, ооруп жаткан адамдарды унутуп жиберет. Ар-рааһу истагна өзүн беймуктаж көргөндөр. Ойлоп жүрүш керек, инсанда эртең ооруган адамдар сыяктуу ооруп калуу мүмкүн, баланчынын башына түшкөн нерсе менин да башыма түшүп калуусу мүмкүн деп инсан дайым ойлоп жүрүш керек. La yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. İnsan айтат сөзсүз. Мына инсан экиленбей туруп айтат. Качан андан бир жамандык кеткенде, менден жамандык кетти деп мына ушундай сыймыктанат, сүйүнөт. İmam Bukhari bir hadistir rivayet kıldı. Ve Nabi Hureyre radıyallahu anhu ennehu semi'en Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Abu Hureyre radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de munday deb aytıp жатқан uqqan eken. İnne thalâtheten fi bani İsrail abras ve aqra ve a'ma fe'aradallahu en yebteliyahum feba'atha ileyhim meleken fe'atel abras. Abras, jana aqra, jana a'mada, jana ошол Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Mına Bani İsrail'de 3 kişi var ele. Abras, aqra, jana a'ma.
Бири денесинде ағы бар адам. Жана барас оорусумен ооруган адам, денесине ак түшкөн адам. Ошонун менен бирге бул денеси ак адам, денесине ак түшкөн адам кедей эле. Экинчиси чачы жок, таз баш адам эле. Ошонун менен бирге ал дагы кедей эле. Уламалар айтышат, ошол таз баш тууралуу. Денесинде түгү да, чачы да жок адам эле. Түгү дагы, чачы дагы жок адам эле. Ал кедей эле. Үчүнчүсү сокур адам эле. Ал дагы кедей, жакыр болчу. Аллах бул үчөөсүн сынап, бир периштесин жиберди. Денесинде ағы бар, денесине ак түшкөн адамга келди. Факала айю шейин ахаббу илейк. Эмнени каалайсың деп айтты. Кайсы нерсе сага сүйүктүү деп сурады. Кала лаунун хасанун ва жилдун хасанун ва ядхабу анни аллази кад кадирани насу. Айтты, жанагы денесине ак түшкөн адам. Мени да жакшы бир түсүм болсо, жана жакшы бир денем болсо, адамдар менден жиркенбесе деп айтты. Периште сылады эле, жакшы түс, жакшы дене берилип калды. Кала фа айюн мали ахаббу илейк. Малдын кайсы түрүн каалайсың? Малдын кайсы түрүн жакшы көрөсүң деп айтты. Кала ибл. Төөнү деп айтты. Денесине ак түшкөн адам төөнү жакшы көрөм деп айтты. Боюнда бар төө берилди. Төө көбөйдү. Bir örön tola tөө болду. Bir örön tola төөгө толду. Анан периште экинчи жанагы таз баштын алдына барды. Эмне каалайсың деп айтты. Айтты, адамдар баарысы менден качат. Денемдин бир жеринде да түгүм жок, бир чачым жок дейт. Мени да сулуу бир чачым болсо, денемден бир түктөр чыкса деп айтты. Аны да чачын бир сылаган эле, сулуу бир көркөм бир чач чыкты. Малдан эмнени каалайсың деп айтты. Малдан, ошол мал мүлктөн кайсыны жакшы көрөсүң деп айтты. Уйду каалаймын деп айтты. Ага да боюнда бар уй берилди, бир өрөн уйга толду. Көрдүн, жанагы сокурдун алдына барды. Сен эмнени каалайсың деп айтты, андан сурады. Ал айтты, көзүм көрсө болду деди. Малдан эмнени каалайсың? Аны дагы сылады, көзү көрүп калды. Малдан эмнени каалайсың деп айтты. Койду каалаймын деп айтты. Ага боюнда бар бир кой берилди. Ага бир өрөн толо кой болду. Жылдар өтүп. Анан Аллах аларды мындай абалда таштап койбоду. Мына ушулар дагы колуна мына ушундай мал мүлк келген убакытта өздөрүнү мындай адам баласы муктажсыз сезип калды. Анан Аллах жанагы периштени, ошол биринчи ошол келген периштени, аларга келген периштени, ошо алгач келген периштени дагы жиберди, сыноо үчүн аларды. Ошол жанагы периштени ошол кишинин алгачкы абалында жана денесиндеги агы бар ак түшкөн адамга жиберди. Денесине ак түшкөн адамга жиберди. Анан жанагы денесине ак түшкөн абалда ошол периште денесине ак түшкөн адам болуп, денеси агарган адам болуп келди. Мен мусапырмын деп айтты. Бардык жолдор менден үзүлүп калды, бара турган жерим жок деп айтты. Сен жардам берип койбосоң, үйүмө жете албай калдым деп айтты. Бир өрөн төөң бар экен деди. Сулуу бир адам экенсиң, мага бир жардам берип кой деп айтты. Ушул төөлөрдөн бирөөсүн бер деди. Жанагы төөнүн ээси жанагы киши айтты: "Фaqal al-huququ kathira." Faqal al-huququ kathiratun. Sen bir өрөн төөнү көрүп, акчасы көп адам деп ойлодуңбу dedi. Мунун ээлери бар. Бул жерде укук аябай көп. Айтыла турган шылтоолор көп. Бериле турган орундары бар. Иштеле турган орундары бар. Үмүт кылбадыңыз сен деп айтты. Faqala lahu ka'anni a'rifuka alam takun abras yaqdharuka an-nasu faqiran fa'taka Allah. Периште айтты: "Мен сени таныгандаймын" dedi. Senden adamlar jirkene turgan denenge ак түшкөн агарган пес адам эмес белеңби? Пес жана. Жок, мен андай болгон эмесмин деп айтты. Мен эч качан пес болгон эмесмин деп айтты. Денеме ак түшкөн адам эмесмин деп айтты. Малды сага Аллах берди го dedi. Faqala inna warithtu hadha al-mala kabiran an kabirin. Men bul malды ата бабаларымдан мурас кылып алганмын dedi.
Мага эч ким берген жок. Атамдан мурас болуп келе жаткан мал деп айтты. Периште ошондо фaqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt. Периште айтты, егер жалган айткан болсоң, Аллах сени мурдага абалыңа кайтарсын деп айтты. Анан дагы денесинде пес түшүп, жана ак түшүп, жана агы бар адамга айланып калды дагы. Анан периште жанагы таз баш сүрөттө ошол жанагы таз баштын алдына барды, келди. Ага кудум ушундай деп эле айтты. Денеси жанагы денесине пес түшкөн ак адамга айткандай, ак түшкөн адамга айткандай. Ал да мына ушундай жооп кайтарды. Ал да бул малды ата бабамдан алганмын. Менден сурабай эле кой бул малды. Мунун өзүнүн орду бар бул малды. Бере албаймын деп айтты. Faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allah ila ma kunt. Периште айтты, егер жалган айткан болсоң, Аллах сени мурдага абалыңа кайтарсын деп. Анан ал жанагы денесине чачы, ошол денесине чачы түгү төгүлүп, кайра жанагы таз баш болуп, кедейге айланып калды. Үчүнчү жанагы көзү сокур адамга келди. Үчүнчү жанагы көрдүн алдына барды, бирок көр аррааху стагна, мына ушул сыпаттардан чыгып кеткен адам экен. Өзүнү беймуктаж сезбеген адамдардан экен. İnsandык төмөн сыпаттардан да чыккан адам болот экен. Мына көр киши айтты, көр болуп жүргөнүмдө, көр сүрөтүндө ошол периште көр болуп мурда көр болуп жүргөн эле, көр сүрөтүндө келген периштеге айтты, мен да сага окшоп көр элем, кедей элем, каалаганыңды ал, мен ага тоскоолдук кылбаймын деп айтты. Ушул койлордон каалаганыңды ал, мен эч бир каршылык кылбаймын, мен сага окшоп мен да бир убакыттарда көр элем, кедей элем деп айтты. Периште айтты, малың өзүңө буйрсун деп айтты. Силер сыналдыңар деди. Faqad radiya anka wa sukhita ala sahibayka. Аллах сенден разы болду, жанагы эки шеригиңе ачуусу келди. Жанагы денесине пес түшкөн, ак түшкөн жана таз башка. Ал эми сенден Аллах разы болду. Дүйнөсүндө акыретинде алар эки шеригиң коркулуп алды. Мына ошондуктан мына ушундай нерселерге жакшы мына ушул хадистерден көптөгөн ошол пайдалар алуубуз керек экен. Мына ошондуктан мына ушундай өзүнүн муктажсыз абалдан, мына ушундай сезип калуудан адамдардын арасында өтө аз адамдар кутулат. Инна ила раббика руджа, анығында кайтып баруу Раббисине гана. Инсан чектен чыкса да, чыкпаса да Аллахка кайтат. Астында жер, үстүндө асман. Инсан кайда качып чыгат? Эч тарапка качып кете албайт. Awlam yaraw anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha. Жерде залымдар бар. Ар бир заманда залымдар бар. Кейбір адамдар ошол залымдардын жасап жаткан кылмыштарына карап, ошол залымдарга бир Кудай бар экен деп айтышат. Акыйдасы бузук адам. Аллах Таала айтат: "Awlam yaraw anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha." Көрбөй жатышабы? Динге каршы болгондорду жердин ар тарабынан кыскартып келе жатканыбызды дейт. Жердин ар тарабынан кыскартып, алардын жанын алып келип жатканыбызды, жерди ар тараптан кыскартып келип жатканыбызды көрүшпөйбү дегени, жердеги ошол залымдардын жанын алып келе жатканыбызды көрүшпөйбү дейт. Араайталлази янха, көрдүңбү сен тыюу салган киши? Көрдүңбү сен тыюу салган киши? Абдан иза салла, намаз окуган пендени. Намаз окуган пендеге. Бул ким бул? Бул аяттагы кайтарып жүрүүчү инсан Абу Жахил. Намаз окуган пенде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам болчу. Тыюу салган киши Абу Жахил, намаз окуган киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болчу. Имам Бухари, Имам Муслим Ибн Аббас радиаллаху анхумадан төмөнкү хадисти келтирген. Абу Жахил айтып жүрөт эле. Көчө аралап. Эгер Мухаммад жүзүн топуракка булап, жүзүн топуракка сажда кылганын көрсөм, мойнуна басып, мажактаймын, депсеймин деп жүрөт эле. Аллах аят түшүрдү. Араайталлази янха, көрдүңбү сен тыюу салган кишини? Абдан иза салла, пендеси намаз окуган пендеге. Намаз окуган пендеге. Бул аят Абу Жахил менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен чектелбейт. Тафсир алымдардын пикирине көрө,
Аяттын негизи ушундай өзү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаз окуйт, Абу Жахил кайтарып жүрөт. Ар кандай заманда намаздан кайтара турган Абу Жахилдер болот. Жана намаз окуучулар болот. Ар бир заманда бардык жер, бардык орунда, бардык жерге, бардык орунга, бардык мекенге жалпы бир аят. Адам канчалык чектен чыкса, Аллах аны арзыбаган нерселер менен жоготуп жиберет. Фираун сууда чөктү. Намруттун мурдунан бир чымын кирип, мээсин жеп чыккан. Бул үммөттүн Фирауну Абу Жахил. Бул Абу Жахилди дагы мына өлүмү арзыбаган нерселер менен болгон. Бул үммөттүн Фирауну Абу Жахилди Бадырда 2 жаш жигиттер менен Аллах Таала жок кылды. Имам Бухариде келген хадис, Абдурахман ибн Ауф айтат, Бадыр жихатында 2 жаныма карадым. 2 кубаттуураак адам жанымда турса болот эле дедим. Согуш каттуу болуп жатат. Мусулмандар 300, душман 1000. 2 жанымда 2 жаш балдар бар экен. Бири Муаз, экинчиси Муавис экен дейт. Жанагы 2 жигит айтты, о амеке деп айтышты, Абу Жахилди таанайсызбы деп айтты. Абдурахман ибн Ауф Меккелик эле, 2 жаш жигит Мадинадан эле. Ансарлардан эле. Абдурахман ибн Ауф мухажир эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сөгүп жүргөн, тилдеп жүргөн, зыян берген адамды таанайсызбы деп айтышты. Көргөнүңүздө көрсөтүп коюң дешти жана 2 жигит. Көрүнгөндө ошол согуш болуп жатканда, мына Абу Жахил болот деп айтты. Абу Жахил күчтүү киши эле. Экөө барып жанагы 2 жигит Абу Жахилди өлтүрүп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кылычынын каны менен келген. Экөө тең мен өлтүрдүм дешти. Экөө тең кылычыңды Пайгамбарыбыз экөөнө тең кылычыңды көрсөт деп айтты. Экөөсүнүн кылычы кан болгон эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экөөң тең өлтүрүпсүң, мейли деп айтты, ажыр сооп экөөңө тең деген. 2 жаш жигит балдар өлтүрүп койду. Мындай залымдар асмандан түшүп периштелер жок кылбайт, мындай залымдар. Арзыбаган нерселер, көзгө көрүнбөгөн нерселер жок кылат. Араайта ин кана алал худа, эмне деп ойлосоң, эгер ал намаз окуучу түз жолдо болсо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туура жолдун үстүндө болсо, Абу Жахил мына адашкан болсо, кыяматта ал эмне болот дейт. Ау амара бит тақва, же адамдарды таквалуулукка буйурса. Таквалуулукка буйурган бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Абу Жахил үммөттүн Фираун эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде жашырынып жүрөт эле. Ошондо ушул аяттар түшкөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул аяттарды адамдарга ачык айткан. Араайта ин каззаба ва тавалла, о Мухаммад, эмне дейсиң эгер ал капыр чындыкты жалган десе, жана жүз буруп кетсе, жүзү үйрүп кетсе. Алам я'лам би анна Аллах яра, билбейби Аллах көрүп турган. Алар Аллахты жакшы таанып билишет эле Мекке мушриктери. Ва ин саалтахум ман халаqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Эгер Мухаммад Мекке мушриктердин асмандар менен жерди ким жаратты десең, алар Аллах деп экиленбестен жооп беришет. Аллах көрүп турган аларга эстетти. Калла ла иллам янтах ланасфa'an bin nasiya. Жок, эгер кафырлыгын токтотпосо, сени намаздан тыя берсе, биз аны маңдайынан каттуу чапчып алабыз. Фаюхаду bin nawasi wal aqdam деген башка бир аятта алардын пешенелеринен, буттарынан кармап тозокко таштайбыз. Бул аят тууралуу хадис келди Имам Бухариде, Имам Муслимде. Абу Жахил Мухаммадты көрсөм мойнуну депсеймин, ошол намаз окуп сажда кылып жатканда деп жүрдү. Мына ушундай намаз окуп жатканда мойнунан депсеймин деп келе жатканда кокусунан артка кайтып кетет. Анан достору сураганда эмне кайттың деп айтышты. Абу Жахил айтты, мойнунан басамын депсеймин деп бара жатсам, анан менин өзүмдүн ортомдо бир өрөн отту көрдүм. Коркунучтуу махлуктар, канаттуу нерселерди көрдүм дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, эгер жакындашканда периштелер кыймалап, кескилеп алып кетишет болчу. Бирок жакындашпады. Жакындаганда пешенесинен кармап тозокко атабыз деп Аллахтан. Насиятин кадибатин хатия. Дал ошол жалганчы күнөөкөр маңдайынан. Ошол ката кетирүүчү маңдайынан. Хатия менен ахтаны айырмасы бар. Бул хатия дегени бул жерде атайлап катага жол берген адам. Ал эми ахта деп бул жанагы билбестен ката кылып алган адам.
Фалияду надия. Эми ал өзүнүн ишенген адамдарын чакыра берсин. Абу Жахил кимге ишенет? Же ошол Абу Жахилге окшогондор үммөттүн фираундары кимге ишенет? Адамдарын чакыра берсин. Жамаатын чакырсын. Ошол Абу Жахил Меккенин башчыларынан болгон. Башчыларын чакырсын. Санад'у забания. Биз дагы забания периштелерини, тозок периштелерин чакырабыз дейт. Тозок периштелери, забания периштелери. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына Аллах Таала мына ушул санад'у забания. Биз забания периштелерин чакырабыз дегенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тынчтанып калды. Калла ла тути'ху васджуд вақтариб. Жок, сен ага моюнсунба, о Мухаммед. Раббиңе сажда кыл, жана ушул сыяктуу саждалар жана башка ибадаттар менен Аллахка жакын бол. Сажда кыл десе, сажда кылбай отурба. Намаз окуба десе, намаз окубай койгуба. Абу Жахилдерге окшогондорго Абу Жахилге баш ийбе. Кичине тикен кирип калса азыркы кезде таухид сабагын токтотуп коюшат. Же кичине тикенди көрүп калса азырынча таухид сабагы токтоп турсун дейт. Азыркы кезде фикхул вақи деп атайын өздөрүнө фатва окуп алган адамдар бар. Таухид айтса фитна болот дейт. Мына ушул инсандар пайгамбарлардын жолун түшүнбөгөн инсандар. Пайгамбарлардын жолунан чыгып кеткен инсандар. Таухид ар бир заманда, ар бир убакытта айтылуус керек. Мына таухидке каршы болгон Абу Жахилдер, Абу Жахилге окшогондор тарыхта шермендеси чыкты. Фираун жана Абу Жахил мына акыры шерменделери чыгып, алар жок болуп кетишти. Мына ошондуктан таухид, Аллахты таанып билүү деген илим бул дайым окутулуус керек. Мына ошондуктан сажда кылып Аллахка жакындаганын калат инсан баласы. Таухидти окуп үйрөнгөнү калат. Бир сахаба, о Аллахтын элчиси, мен сизге менен бейиште бирге болсом дегенде көбүрөөк сажда кыл деп айтты. Анаби Хурайра радиаллаху анху, анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам кал, Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген риwayatта Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Ахраджаху Муслим. Пенденин Раббисине жакын болгон эң жакын абалы бул саждада турган абалы. Ошол саждада дуаларды көбөйткүлө деп. Сүрө Иқра, оку деген сөз илим менен башталып сажда менен бүттү. Ошол илим, ошол окуган илим Аллахка жакындатпаса, ал илим окуду деп эсептелинбейт. Илимден максат Аллахка жакындоо, илимден максат Аллахка ибадат кылуу. Валлаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Бул сура Алактын кыскача ошол тафсири.